Эфирде кечки жаңылыктар топтому кызматыңыздарда Алина Антымакова. Саламатсыздарбы? Алгач жаңылыктардан кыскача. Соңку убактарда облуста балык чарбасын өнүктүрүү жакшы жолго коюлууда. Тоң районунда жыл мыктысы 2022 аталышында иш-чара өткөрүлдү. Түп районунун ички суу айылында улак тартыш оюну өттү. Алдыда ушул жана башка жаңылыктар туурасында кененирээк маалымат. Садыр Жапаров элди арзан электр энергиясы менен камсыз кылууга милдеттүүбүз. Президент Садыр Жапаров министрлер кабинетинин жыйынтыктоочу жыйынында калкты арзан электр энергиясы менен камсыз кылуу керектигин билдирди. Электр энергиясынын импорттоону кескин түрдө кыскартуубуз керек. Сууну, электр кубатын өндүрүүнү туура пайдаланып, элибизди арзан электр энергиясы менен камсыз кылууга милдеттүүбүз деп баса белгиледи президент. Жапаров кыргыз энергетикасынын келечектеги флагманы болгон Камбар-Ата 1 ГЭСинин курулушунун башталгычы өлкөнүн энергетикалык көз карандасыздыгынын түптөлгөн жол экендигин айтты. Кийинки жылдары экспорттук тизмеге электр энергиясындагы экспорттоо кошулат деген тилегибиз бар, деди өлкө башчысы. Белгилей кетсек, учурда президент Садыр Жапаровдун төрагалыгы алдында министрлер кабинетинин жыйынтыктоочу жыйыны өтүүдө. Нурланбек Шакиев Япониянын элчиси Хидеки Годаны кабыл алды. Бүгүн 28 декабрда Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев Япониянын Кыргызстандагы элчиси Хидеки Годаны кабыл алды. Бул тууралуу парламенттин басма сөз кызматы билдирет. Жолугушууда кыргыз-япон кызматташтыгынын актуалдуу маселелери талкууланып, анын ичинен парламенттик алакаларды арттыруу тууралуу да сөз болду. Төрага Нурланбек Шакиев алгач Хидеки Годаны Кыргызстандагы дипломатиялык ишмердүүлүгүнүн башталышы менен куттуктап, тажрыйбалуу элчи катары эки элдин байланышын чыңдоого зор салым кошуп, кызматташыбызды жаңы деңгээлге көтөрөсүз деген ишеничтемин деп белгиледи. Муну менен катар Кыргызстан менен Япониянын ортосунда түзүлгөн дипломатиялык мамилелерге 30 жыл толгонун эске салган төрага, бул жылдар аралыгында бардык тармактар боюнча жигердүү кызматташык уланып, Япония мамлекети өлкөбүздүн үгүшүнө багытталган ири долбоорлорго чоң көмөк көрсөттү. Айрыкча Япониянын эл аралык кызматташтык агенттиги JICA калк турмушунун жакшыртуу жаатында бир катар маанилүү иштерди алып барды деп белгиледи. Жыл жыйынтыгы менен экология министрлигинин ишмердүүлүгүнө 2 деген баа берилди. Бишкекте президент Садыр Жапаровдун төралыгы алдында министрлер кабинетинин жыйынтыктоочу жыйыны өтүүдө. Жыйында министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров баяндама жасап, анда 2022 жыл боюнча министрликтердин ишмердүүлүгүнө жүргүзгөн мониторингге токтолду. Быйыл министрлер кабинетинин иш-аракеттер планында 650 иш-чара каралган. Анын жыйынтыгында мыкты деген бааны 9 мамлекеттик орган алды. Алар эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги, ÖKM, Ички иштер министрлиги, Тышкы иштер министрлиги, Коргоо министрлиги, Юстиция министрлиги, Улуттук статистика комитети, Соцфонд жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу боюнча агенттик болду. Жакшы деген бааны 19 мамарган, ошондой эле орто жана ортодон төмөн бааны алгандар болду. Орто бааны инвестициялар боюнча агенттик энергетика министрлиги жана архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба агенттиги алды. Эки алган бир гана орган болду. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги дейт ал. Садыр Жапаров ишмердүүлүгүнө 2 же 3 деген баа коюлган министрлердин жоопкерчилигин кароо керектигин белгилеп өттү. Түрк мамлекетинин Кыргызстандагы элчилиги менен Балыкчы шаары билим берүү тармагында кызматташтык алака иш жүргүзүп келет. Каладагы балдар билим берүү борборунда жана индустриалдык педагогикалык колледжде түрк тилин окутуу боюнча кыска мөөнөттөгү курстар ачылган. Жакында акысыз түрк тилин үйрөнгөн окуучуларга сертификаттар тапшырылды. Сертификаттарга ээлик кылгандардын арасында Балыкчыдагы 2 мекеме ишкананын кызматкерлери дагы бар. Анткени алардын ишмердүүлүгү түрк мамлекеттери менен тыгыз байланышта. Белгилей кетсек, түрк тилин боюнча ачылган кыска мөөнөттүү окуудан Балыкчы шаарынан 14 жаштан 55 жашка чейинки жарандары билим алышат. Түрк тилин мыкты өздөштүргөн окуучулар үчүн Турцияга акысыз тил өздөштүрүп келүү дагы күтүлүүдө. Түрк тилин үйрөнүп аткандардын арасында ушу Тойбос деген, Агрокуш деген ишканабыз бар. Ошол жердин көп кызматкерлери түрк тилин үйрөнүп окушту десек болот. Анткени алар ошо түрктөр менен биргеликте көп иш алып барышат. Эми алар менен жакшы сүйлөшүү сөздөр болду. Алдыда Кудай буйрса мына техникумга дагы
түрк тили ачылмай болду. Bir жыл мурун Балкы шаары менен Түркия элчилигинин ортосунда келишимдин негизинде билим берүү тармагында биргеликте кызматташууга макулдашылган. Мындан арада биргеликте иштешүүгө сүйлөшүлдү жана ошондой эле бул курсту ийгиликтүү аяктагандарда Түркия мамлекетине бекер кыдыртуу жана тажрыйба алмашуу болоорун да белгилешти. Саналуу күндөн кийин жыл жаңырып, жаңы 2023 жылды тосуу алдында турабыз. Ак Суу районунда жаңы жылга карата район борборунда башкы балаты орнотулуп, кечээ жандырылды. Ага Улай муз аянтчасындагы ишке берилип, жарыктандыруу маселеси колго алынды. Семан Уландысы кесиптешимдин кийинки сюжетинде. Узундугу 10 метрлик балаты райондун борборуна орнотулуп, өзгөчө кооздукта жасалды. Жылдагыдан өзгөчөлөнүп, быйыл экологияны коргоо максатында биринчи жолу жасалма балаты коюлду. Жергиликтүү бюджеттен каражат бөлүнүп, башкы балаты Ага Улай муз аянтчасы да ишке берилди. Кудай буйрса 2022 жыл биздин Ак Суу району үчүн жаман жылдардан болгон жок. Абдан жакшы ийгиликтерге жетиштик. Кудай буйрса 2023 жылдагы ушул жакшы жылдардан болот деген жакшы пландарыбыз бар. Ушул эфирден пайдаланып, жалпы Ак Суу району тургундарыны, конокторуну келе жаткан 2023 жаңы жылы менен чын дилимден куттуктайм. Балаты жан! Бөөктөр балатынын жандырылышын өзгөчө күтүп келишкен. Быйылкы жылы Теплоключенко айыл аймагынын бюджетинен атайын каражат каралып, муз аянтчасы ички көчөлөрдү жарыктандыруу иштери жүргүзүлгөн. Кыдырат атындагы аянтчабызда турабыз. Быйыл ушакадагы реконструкция жүргүзүп, ремонт иштерин жасап, освещенияларын коюп, мынакей жаңы жылдык балаты да тигип койдук. Чоң стадионубузду быйыл толук кандуу жарыктандыруу киргизип, освещение койдук. 2 миллион 800 миң сом общий бюджеттен караганбыз. Ошол бюджеттен караган тыйындарыбызга азыркында өзүңүздөр көрүп тургандай жаркыраган стадионубуздун освещениясы, тегерек жак курчоо иштеринин баардыгы ишке аткарылып атат. Азыркы күндө иштери дагы бүтө элек, бир азда Кудайым буйрса бүтүп калат. Келе жаткан жаңы жылыңыздар менен бүткүл ысык көл элинен куттуктайм. Жомоктогу каармандардын образын жараткан оюн зооктор уюштурулуп, Аяз ата жана Аяз кыздын коштоосунда балаты жандырылды. Район аксакалдары жаңырган жыл жакшылыктын жылы болсун деген баталарын беришти. Келаткан жаңы жылыбыз жакшы жылдардан болсун. Аманчылык болсун, денсаулык болсун. Оорубайлы. Мына ушинтип балдарыбыз ушул жерге келип ойноп, муз тээп, көңүл ачып, жакшылык болуп тура берсин. Жанара Сагындыкова, Нурдин Нурманбетов, Сергей Мишенко, Ак Суу району. Тоң районунда жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен жалпы элдин коомчулуктун ортосундагы ынтымакты бекемдөө максатында жыл мыктысы 2022 аталышында иш-чара өткөрүлдү. Иш-чарага жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, мекеме ишканалардын жетекчилери, район тургундары катышты. Иш-чаранын жүрүшүндө 2022 жылы район ичинде жасалган иштер туурасында маалыматтар айтылып, өтүп бараткан жылда райондун өсүүнү күчүнө салым кошкон инсандардын арасынан жылдын мыктылары аныкталып, ардак грамоталар, ыраазычылык баракчалары менен сыйланышты. Култай Курбанкулова баяндайт. Учурда жерлерде жыл жыйынтыктары чыгарылып, жылдын мыктылары аныкталууда. Тоң райондук мамлекеттик администрациясы райондук кеңеш жана жаштардын демилгеси менен жыл ичинде аткарылган иштер туурасында элге маалымат берүү максатында жыл мыктысы 2022 иш-чарасы өткөрүлдү. Иш-чарага Тоң райондук мамлекеттик администрация башчысы, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, мекеме ишканаларынын жетекчилери, жергиликтүү кеңештин депутаттары катышты. Урматтуу туугандар, мына жогоруда айткан көңүл бургансызга карасаңыздар, ушунун барлыгы районубузда бир топ жетишүүлөрдүн алкагында ушу силердин жардамыңар менен, силер менен бирге иш алып баруу менен болду деп мен эсептейм. 2023 жаңы коен жылыбыз ак жолтой жыл болуп, элибизге ынтымак, тынчтыкты, денсаулыкту алып келген жыл болсун. Элибиздин телеги эгиз болуп, бактаалайлары эгиз болуп, маанайлары бийик асмандай ачык болуп турсун. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен жалпы элдин коомчулуктун ортосундагы ынтымакты бекемдөө максатында уюштурулган иш-чаранын жүрүшүндө райондун өсүп өнүгүшүнө салым кошкон жана жылдын мыктыларына жергиликтүү бийлик тарабынан ардак грамоталар жана ыраазычылык баракчалар тапшырылды.
Быйылкы жыл мен үчүн жакшы жылдардан болду. Себеп дегенде 22-жылы райондун ардактуу Атоолу деген наамды мага айгарды. Себеби биздин айылда жаңы мектептин ачылышы боюнча ушул мектепке колдон келишинче чоң аракеттерди жасадым. Жылдын жыйынтыгы жакшы чыкты. Себеп дегенде биздин мектеп 19-жылы башталып, 22-жылы 1-октябрда берилди. Мына бүгүнкү күндө жакшынакай балдарыбыз окуп, ошол жерде билим алып жатышат. Мектебибиздин иши алгылыктуу. Кудай буйрса, быйылкы окуу жылында дагы райондо алдыңкы мектептерден болот деп мен ишене аламын. Тоң район администрация тарабынан жылдын мыктыларын аныктап, жылдын жыйынтыгын чыгарып атышат. Ошол жерде Тоң районуна, Тоң элине салым кошкон уул азаматтын баарын чакырып, бир жакшы саамалык өткөрүп атышат. Мен ойлойм, ал дагы бир Тоң районунун акимдин администрация акимиятын башчысынын бу дагы бир иш билги, жакшы иш кылып аткан бир иштеринен бири. Иш-чарага 300дөн ашуун киши катышып, эл менен бийлик ортосундагы ынтымак болуп, биргеликте иш алып барылса, көптөгөн жетишкендиктер болоорун иш-чаранын катышуучулары бир ооздон айтышты. Жыл мыктысы 2022 иш-чарасында жаңы кирип келе жаткан 2023-жылы да өлкөдө тынчтык болуп, өсүп өнүгүүлөр боло берсин деген тилектер айтылды. Улутай Курбанкулова, Данияр Акунов, Сергей Мершенко, Тоң районунан. 2022 жылы облустук ички иштер бөлүмүнүн тарабынан бир катар иштер жүргүзүлүп, мамлекетте келтирилген чыгымдар өндүрүлгөн. Кылмыштуулуктун санын кыскартууга карата облуста көзөмөл камералар орнотулууда. Ага улай мыйзамсыз балык улоого чара көрүлүп, атайын рейдтер уюштурулган. Тартип сакчыларынын ичинде жасалган иштеринен кабарчыбыз Жанара Сагындыкова кабардар болуп келди. Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгын буга чейин жетектеп келген Канат Жумагазиев өтүп бара жаткан 2022 жылга саресип салып, катталган кылмыш, кырсык окуялары, ага карата жүргүзүлгөн иш-чаралар тууралуу маалымат берди. Үй бүлөлүк зомбулук, жаш өспүрүмдөр арасындагы суицидти алдын алууга көрүлгөн кадамдар тууралуу буларга токтолду. 24 баланы кол салам деп аткан балдарды аныктап, ошол балдарды сактап калдык. Бул дагы чоң проблема да. Ошол мен дагы мына кайрылып кетет элем. Жаш өспүрүмдөрдүн азыр психологиясы башка. Эси үйдө ошол жаш өспүрүмдүн бир жүрүм туруму, мамилеси же болбосо бир сөздөрү бир кандайда бир өзгөрүлсө, бул уже тревога. Бул уже ата-эне үчүн тревога болуш керек. Значит, бул балада проблема бар. Ошентип мына 24 баланын өмүрүн сактап калдык. Коомдук коопсуздуктун туруктуу сакталышы, кылмыштуулук, уурулук фактыларын алдын алууга карата облуста 3000ден ашуун көзөмөл камералар орнотулган. Мындай аракет ички иштер кызматкерлеринин ишин кыйла жеңилдетип, коопсуздук колго алынууда. 3180 видео көзөмөл область боюнча орнотулду. Бул коопсуз садик, коопсуз короо, коопсуз мектеп, коопсуз көчө, анан мындай чоң концепция алганда коопсуз шаар, коопсуз область. Бүгүнкү күнү Ак Суу менен Каракол шаарында распознавание лиц, считывание номеров деп коюп, көп функционалдуу программа менен ушул видео көзөмөлдү ишке киргиздик. Кийинки кездери мыйзамсыз балык улап, карагай кыйгандардын саны арбыбай келүүдө. Облустук ички иштер башкармалыгынын экологиялык милициясы тарабынан тынып албаган рейдтердин жүрүшүндө 350 чакырым жаңы торлор чечилип, 70 браконьер жоопко тартылган. Көлдү торлордон тазаладык бир. Мыйзамсыз карагай кыюуну токтоттук. Жана көп жакшы мындай кымбат куштар бар экен. Аларды кармап, акырын документ жасап, чет мамлекеттерге чыгарган фактылар бар экен, аны токтоттук. Мыйзамсыз жаныбарларга аңуулоо, аны токтоттук.
Жол кырсыктарын алдын алуу, жол белгилерин орнотуу багытында көрүлгөн аракеттерди тизмектеген Канат Жумагазиев жергиликтүү бийлик менен жеринде иштер жүрдү дейт. Жалпы жол кырсыгын 19,3%га азайтылды былтыркыга караганда. Мындан бөлөк каза болгондорду 35%га азайттык. Отдел охрананын машиналары бар. Алар да айдоочуларды тозбойт. Бирок аларды да ошо трассага коюп, проблесковый маяктар менен күйгүзүп алып, күнү-түнү. Мындан бөлөк жана айыл өкмөттөр менен иштеп, акимчиликтер менен иштеп, жана көп жерлерде жок, чырак жок жерлерде чырактар орнотулду. Жайкы кышкы туризм маалында мамлекеттик маанидеги иш-чараларда тартип сакчылары өз милдеттерин так аткарууга жетишкен. Четтен келген меймандар үчүн 6 тилде жооп бере турган атайын борбор да уюштурулган. Ага ылай кызматкерлерге шарт түзүү багытында 4% чен менен 25 жылга келерки жылы көп кабаттуу үй курулары күтүлүүдө экенин айткан жетекчи, Ички иштер башкармалыгынын техникалык базасын чыңдоого 18 миллион сом бөлүнүп, өтүп бара жаткан жыл ичинде алгылыктуу иштер жүргүзүлдү дейт. Ысык көл облустук ички иштер башкармалыгын жетектеп келген Канат Жумагазиев Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин буйругу менен 27 декабрда ротация жолу менен Нарын облустук ички иштер башкармалыгына которулду. Жанара Сагындыкова, Нурдин Урманбетов, Сергей Мишенко, Каракол шаары. 2019 жылы Балыкчы шаарындагы Манас мектебинде ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген жаш өспүрүмдөр үчүн атайын класс ачылган. Анда 7 жаштан 11 жашка чейинки балдар билим алып келишет. Алардын жаңы жылдык маанайын көтөрүү максатында Балыкчы шаардык ички иштер бөлүмү белектерин беришти. Балыкчы шаарындагы Манас мектебинде ачылган ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн коррекциялык класс 2019 жылдан бери иштеп, учурда 16 бала тарбияланат. Балыкчы шаардык ички иштер бөлүмү бул балдарга жаңы жылдык маанай тартуулашты. Балдарга карата бир айлык иш-чара жарыяланган. Ошондой эле Балыкчы шаардык ички иштер бөлүмүнүн өздүк курамында турган белектерибиз бар эле, ошо жаңы жылдык ушул балдарга карата ошол сиздерге тапшырып койдук. Эмне демекчибиз, балдар мындан ары оорубасын. Балдар бул биздин келечегибиз. Балыкчыдагы коррекциялык классты ачууну демилгелеген кала тургунунун долбоорун Түрк мамлекетинин Кыргызстандагы элчилиги ишке ашырган. Коррекциялык класста ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга башталгыч класстардын атайын жеңилдетилген окуу программасы боюнча ар кандай усулдук ыкмалар менен окуу кызматы көрсөтүлөт. Бала жылмайса алам жылмайт дейт. Ушу балдарыбыздын кубанычы, күлкүсүн көрүп, ата-энелерибизде дени сак ар дайым ушундай ийгиликтер менен жүрө берсин. Балдарыбызда көптөгөн жетишкендиктер болуп, алдыда таанымал, белгилүү адамдардан чыгышына көптөн-көп үмүтүбүз чоң, зор. Ата-энелердин Кудай буйрса дагы жетишкендиктер менен алдыда бөлүшүп турабыз деп ишенем. Бардыгыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Бул коррекциялык класстарда балдар сапаттуу билим алышып, башталгыч классты аякташып 5-класска кошулуп окуганга мүмкүнчүлүктөр бар болот. Ушул жагдайда алардын ата-энелерине мындай колдоо чоң жеңилдик болмокчу. Белгилей кетсек, Балыкчы шаарынын билим берүү тармагында Түрк мамлекетинин Кыргызстандагы элчилиги менен бирге кызматташтык алакасы ишке ашып келет. Гүлбарчын Молдоева, Сталбек Саманчиев, жаңылыктар, Балыкчы шаары. Соңку убактарда облуста балык чарбасын өнүктүрүүгө жакшы жолго коюлууда. Айрым балык чарбаларды колдоого балык корун көбөйтүү максатында жылына 3 миллионго жакын майда чабактарды көлгө кое беришет. Келечекте кирешелүү тармак болот деген менен балык чарбасынын ишин өздөштүрүүдө бир топ көйгөйлөр бар. Бирок бул тармакка тиешелүү колдоолор көрсөтүлсө, продукциянын рынокко чыгуусуна шарт түзүлмөк. Балыктын түрүнө жараша уругун алуу мезгили ар түрдүү. Учурда сига, лудога балыгынын уругу алынып, атайын аппаратта өстүрүлүүдө. Облуста балык чарбаларын өздөштүрүп, ишкерлер бул тармакты да үйрөнүүгө кызыктар. Өзгөчө эмгекти талап кылган бул иш менен алектенгендер жыл сайын өсүп жаткандыгы байкалат. Ар бир балыктын түрүнө жараша уругун алуу мезгилдери да ар түрдүү. Ал эми мында сига, лудога балыгынын уругун алуу процесси жүрүүдө. Дыкаттык менен алынган уруктар жасалма жол менен уруктандырылып, андан соң бир канча ирет таза сууга жуулат. Алынган уруктар суунун жылуулук даражасына жараша 90 күндөн 100 күнгө чейин атайын аппаратта кармалып, андан соң чабак
бассейндеринде багылат. Мына азыр бuyakta көрүп турасыңар, экраны аралаштырабыз экөөне. Эркек менен ургачынын процесс башталды да. Бул азыр экран ичине кирет. Аны бир 5 мүнөткө жакын, 2-3 мүнөт ичинен турат ушундай. Андан кийин суу куйганда, азыр суу менен аралаштырабыз. Клетка жабылат. 2022-жылы Сигалудагы балыгынан 9 миллионго жакын кой берилди. Андан тышкары 7 миллионго жакын карп сазан балыгынын малектори кой берилди. Андан тышкары 300 миңден ашык ысык-көл форелинин малектори ысык-көлүбүзгө кой берилди да. Азыр жаңы мыйзамга байланыштуу синтетикалык торлорду көлдө колдонгонго тыюу салынган бөлмөлөрдө. Ушул жагынан биз аз кыйналып атабыз. Жана тряпочныйда деп коет, шелковый, ошолорду заказ менен алып келгенбиз. 5000 сомдон турду. Бирок ал азыркы күндө ал менен балык кармаш бир аз оор болуп атат да. Дүйнө жүзүнүн практикасында азыр синтетика торлорду колдонуп калышканда, аны ушул жана мыйзамга бир өзгөртүү киргизип берсе деп жогору жактан суранат элек. Ар бир жаран ушу көлдөн болобу, суудан болобу балык кармаш үчүн атайын рыболовный карточка сатылат. Бул жана Караколдо мергенчилер жана балыкчылар кому бар, ошол жерде сатылат. Ошол жерден алып алсаңар эринбей, мына мисалы үчүн ысык-көл чабаган кармаш үчүн 3 күнгө 350 сомго уруксат берилет. А ошол карточка албай коюп бүгүнкү күндө мына мен азыр сот процесстерге катышып атам. 20 миңден штраф, андан тышкары ар бир балыкка 1010 сомдон иск төлөп атат өкмөткөчү. Балыктын корун көбөйтүү максатында тукум берүүчү балыктын чабактары Ысык-көл, Соң-көл, ошондой эле Орто Токой суу сактагычына кое берилет. Учурда балык чарба департаментинин эсебиндеги жалпы 30га жакын балык чарбалары бар. Асан Жапаев акыркы 10 жылдан тарта балык чарбасын иштетип келет. Ишкер бул тармак менен алектенип баштаганда тажрыйбасы болбогонун айтат. Атайын долбоорлордун окутууларынан өтүп, учурда балык өстүрүүнүн жолун мыкты өздөштүргөн. Биринчи карп сазандан баштаганбыз. Ал баягы жылуу сууну жакшы көргөн балыктардын ичинен ошолорду өстүрөбүз. Негизи инкубация деп коет, инкубировать этип икрадан малек өмесин личинка чыгарып андан кийин малек өстүрөбүз. Андан тышкары дагы радужный форель деп коет. Андан дагы анын икрасын Европадан алып келебиз. Айыл чарба министрлигинен кичине тоyuttan жардам берет. Калган акча каражаты жоктугунан калган өзүбүз деле эметебиз. Анан ошо жагынан дагы эме болуп атабыз. Экспортко чыкчу дарамектерибиз бар болчу. Ушул көлдөн жалгыз гана ушул пансионат эмелерди карабай, ушул балык чарбасын өнүктүрсө, ошон менен дагы көп элдер ушул мыйзамдарын тууралап берсе, көп элдер өзүнүн үй бүлөсүн багып, өкмөткө да жакшы ушул аябай жогорку сапаттагы ушул бир азык түлүктү өстүрсөк болмок да. Белгилей кетсек, балык чарбасын өздөштүрүүдө бир топ көйгөйлөр бар. Алсак өлкө аймагында балык жемин чыгаруучу ишканалар жок койсо, мындан улам азыктары чет өлкөдөн кымбат баада алынып келинет. Айнура Достукбекова, Асылбек Касьянов, Сергей Мишенко, Ысык-көл жаңылыктары. Каракол шаарында Кыргыз Республикасынын балдар өспүрүмдөр спорттук мектептеринин тарбиялануучуларынын арасында Мен чемпионмун республикалык кышкы оюндары жыйынтыкталды. Мелдештин жеңүүчүлөрүнө сыйлыктарды тапшыруу аземи шаардын стадионунда өтүп, ага жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышып, катышуучуларды куттукташты. 2 күндүк мелдештин жыйынтыгы менен жеңишке болгон командаларга биринчи орунга 200 000 сом, экинчи орунга 100 000 сом жана үчүнчү орунга 50 000 сомдун сертификаттары тапшырылды. Кененирээк кабарчыбыз Мерим Усубакунованын сюжети. Каракол шаарында Мен чемпионмун республикалык кышкы оюндары жыйынтыкталды. 2 күнгө созулган мелдештин жеңүүчүлөрүнө сыйлыктарды тапшыруу аземи шаардын стадионунда өтүп, ага жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышып, катышуучуларды куттукташты. Жеңишиңер кут болсун, орун албай алгандар кийинкиде жеңишке жетесиңер деген тилектемин. Эң негизгиси бул башталышы деп эсептейм. Иш-чара, мына Мен чемпион аттуу иш-чара биринчи жолу ушу Караколдо өтүп жатат. Мындан ары дагы жыл сайын өтүшүнө биз тилектешпиз жана ар тараптуу колдоого алууга даярбыз. Бул республикалык деңгээлдеги мелдеш маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигине караштуу Дене тарбия жана спорт департаменти, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жана спорт федерациялары менен биргеликте уюштурулган. Мен чемпионмун аттуу оюндарды аяктады, ийгиликтүү. Кудай буйрса жакшы болду десем жаңылышпайм. Балдардын сүйүнгөнүнө
ушундай чексиз да баардыгын сүйүнүп ыйлагандар да болду, утулуп калдым деп. Ийгиликтүү болду десек жакшы болду да, ушу биринчи оюндарыбыз аябай сонун өттү. Бул эми алгачкысы болуп атат. Эмки жылы Кудай буйрса мындан да жакшыраак, чоңураак болот деп үмүттөнөбүз. Мен чемпионмун республикалык кышкы оюндары спорттун 3 түрү менен өткөрүлдү. Хоккей оюну боюнча биринчи орунду Бишкек шаарынын Локомотив командасы алса, экинчи орунга Нарын облусунун командасы ээ болду. Ал эми 3-чү орунду Түп районунун Долон айылынын командасы алды. 3-чү орун алгандыгы үчүн 50 000 сом акчалай сыйлык менен. Экинчи орун алгандыгы үчүн 100 000 сом акчалай сыйлык менен. Биринчи орун алгандыгы үчүн 200 000 сом акчалай сыйлык менен. Кол чакырыңыздар. Ал эми лыжа жарышы боюнча 3-чү орунду Нарын шаарынын балдар өспүрүмдөр спорт мектеби, экинчи орунду Нарын райондук балдар өспүрүмдөр мектеби алса, биринчи орунду Чүй облусундагы балдар өспүрүмдөр спорт мектебинин окуучулары алышты. Тоо лыжасы боюнча Нарын облусунун командасы 3-чү орун алса, экинчи орунду Каракол шаардык балдар спорт мектеби, ал эми биринчи орунга Каракол шаардык балдар жана өспүрүмдөр мектебинин командасы ээ болушту. Чоң жетишкендиктерибиз бар болчу. Биз кечээ күнү, мурда күнү келгенбиз, кечээнден баштап даярдана баштадык. Бүгүн соревнования болду. Биздин арабыздан уткандар да болду, бирок биз тилекке каршы утпай калдык. Мен чемпион долбоор мындайында өткөрүп турсун оюндарын. Мага аябай жакты. Жогорку деңгээлде болду деп ойлойм. Бирокта балдар өзүнүн көптөгөн месаларды алды, эң эле кызыктуу болду деп ойлойм. Мындан ары да уюштурулса эң эле жакшы болмок. Биздин кандай десем, тренировка бизде Нарын районунда, облусунда тренировка көп жок. Ошо Караколго келип тренировка кылганга биз мажбурбуз да. Ошон үчүн көптөн кылып турса жакшы болмок. 2 күндүк мелдештин жыйынтыгы менен жеңишке ээ болгон командаларга биринчи орунга 200 000 сом, экинчи орунга 100 000 сом жана үчүнчү орунга 50 000 сом сертификаттары тапшырылып, мен чемпионмун республикалык кышкы оюндары жыйынтыкталды. Мирим Усубакунова, Асылбек Касенов, Сергей Мищенко, Каракол шаарынан. Түп районунун ичке суу айылында улак тартыш оюну өттү. Темирболот ата атындагы өткөн ат майданында улак тартышка 8 команда катышты. Уюштуруучулар тарабынан катышуучуларга акчалай сыйлыктар каралган. Улак тартыштын жүрүшү Салтанат Керимкул кызынын материалында. Улак тартыш Темирболот Токтосунов атындагы ат майданында өтүп, ага ат сүйүүчүлөр катышты. Ичке суу айылы Талды суу айыл аймагына караштуу айыл. Анда 1553 жашоочу жашап, айыл жаштары райондук облустук деңгээлдеги көкпөр оюндарына активдүү катышып келишкен. Мындан туура 1,5 ай мурун Темирболот ата атындагы ат майданына тай казандар алынып, оюн аянтчасында ат үстүндө оюн өткөрүүгө мыкты шарт түзүлгөн. Канатбек Жакытов өттү чагылга. Буга чейин биздин айылда тайгазан болгон, бирок размери кичинекей болуп, пойлабы стандартка туура келбей, анан жаңы кылып жасайлык деп ушул 1,5 ай мурун ушул тайгазанды алып келип балыкчыдан орноттук. Буюрса ошол тайгазандын бүгүн ачылуу аземин өткөзүп атабыз. Атамдын атынан өзү элдер тандап, жигиттер тандап, ушу атаңдын атына коелук ушул турнир болсун, мындан ары өтүп жүрсүн жыл сайын деп жаңы стадион салганбыз. Ушул жерге жакшынакай казандарды алып келип, анан келечеги кең болсун, пойлабыздын ушул жерден дүйнөгө таанымал чемпиондор чыксын деген ниеттебиз барыбыз. Бүгүнкү улак тартышка район аймагынан 8 команда катышып, оюн кызыктуу өттү. Ат майданына аты берилген Темирболот Токтосунов кезинде эл кызматында болуп, өзү дагы ат үстүндө улак тарткан инсан болгон. Мындай улуттук оюндардын өтүшүн жаштардан тарта улуу муундагылар дагы колдоого алышаарын белгилешти. Көрөйүн деп келгем. Абдан жакшы башталып атат, ушундай эле улана берсин деп ойлойм да. Эң эле основной элге журтка тынччылык берсе, ушул айылдын жаштары ойногондо бөөдө кырсыктан тышкары болуп эле эл ичинде ушу жакшынакай бир эмеде жүрсөк деген, ошолордун жакшылыгын көрүп жүрүп эле биз балдардын астына кете берсек мейли да. Ат жалында өскөн, өмүрү бою тартып 70-80 жашына чейин ат үстүндө жүрүп, улак тартып жүргөн жигиттердин бири болчу да. Биздин айыл аймакка 4 айыл кирет. Корумду, Көчү, ичке суу талдысы болуп.
11 миңден ашык населениебиз бар. Ошо мына уюштуруп балдар жеде көкпөр уюштуруп ушул ат майданын ачып райондук деңгээлде өткөзүп атышат. Айылдын жаштары уже уюштурган. Ошолорго ыраазычылык. Көкпөр оюнун өткөрүү менен район аймагындагы жаштардын ынтымагын бекемдөөгө шарт түзөт дешет катышуучулар. Түп районунун ичке суу айылынын жаштары эми алдыда бул ат майданда облустук, республикалык деңгээлдеги көкпөр оюнун өткөрсөк деген максатта турушат. Ал эми бул күнкү жеңишке жетишкен командаларга уюштуруучулар тарабынан акчалай сыйлыктар каралган. Салтанат Керимкул кызы, Асылбек Касанов, Мадина Бакирова, Түп районунан. Күндүн маанилүү деген жаңылыктар менен бүгүн сиздерди мен Алина Антымакова тааныштырдым. Эмки эфирден амандашканча сак саламатта туруңуздар.